Мен асмандан издеп жүрсөм бешти, апакебай таманыңда турбайбы? Дүйнө байлык калгандары мейлиле, апаларды өлбөс болчу кылбайбы демекчи. Апалар бар дүйнөбүз жарык, апалар бар үйбүз жылуу, апалар бар кабыргабыз кемибей, элдин арасында башыбызды бийик көтөрүп жүрөбүз. Бүгүнкү куттуктообуз дагы мына ушундай бир үй бүлөнүн куту, балдарынын сүйүктүү апасы, неберелеринин күйүмдүү чоң эне таянеси болуп жүргөн Талас областынын Кара Буура районуна караштуу Бакыян айылынын жашоочусу Кенжебаева Лира айымга арналмакчы. Урматтуу Кенжебаева Лира айым, сизди 25 октябрь туулган күнүңүз 54 жаш Котман курагыңыз менен командабыздын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым жакшылыктардын төрүндө, уул кыздардын, неберелердин, келин күйөө баланын сыйынын үстүндө жүрө бериңиз. Бул күндөрүңүз дүйнөдөгү эң бактылуу күндөрдөн бири болсун. Жана ошондой эле ушул куттуктоону Бишкек шаарында жашап эмгектенип жүргөн кызыңыз Мээрим, күйөө балаңыз Тилек жана жээниңиз Кубатбектин атынан чын жүрөктөн кабыл алып коюңуз. Биз жөтөлсөк, ал да кошо жөтөлөт. Төрө банан чоңойтуп, тур бөпөлөп, татаалашуу тоскоолунда турмуштун үй бүлөнүн бүт түйшүгүн көтөрөт. Оңдойт дайым балдарынын катасын, жатаарында миң кайыталап батасын. Меримине асман жерди бөлөгөн, менин апам кылымдарга жашасын. Менин апам кылым бой жашасын. Ардагыбыз, бейшибиз апакем, сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Биздин бактыбызга атам экөөңүздөр ар дайым төрүбүздүн көркүндө бар болуңуздар. Биз сизди жакшы көрөбүз. Байлыгыбыз да, барлыгыбыз да өзүңүзсүз. Ар дайым ден соолукта болуңуз апаке деп Бишкек шаарынан куттуктаган кызы Мерим, күйөө баласы Тилек жана ошондой эле жээни Кубатбек туулган күнү менен куттукташат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Дейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды